Ардактуу угармандар, сиздер Спутник Кыргызстан радиосунда күн баша токтурусун тыңдап жатасыздар. Биз эфирибиздин биринчи бөлүгүндө кеп калгандай эле Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун кайра иштетүү өнөр жайына инновациялык долбоорлор башкармалынын башчысы Шамиль Борунчиев бизде бүгүн конокто. Өзүңүздөр билгендей, биз 2023 жылы Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун жасаган иш аракеттери жана жетишкендиктери боюнча кеп кылып жатабыз. Жана биз ушул тамак аш тармагына келдик эле. Эфирибиздин биринчи бөлүгүндө уланта берсек болот. Эми тамак аш жагын айталы. Тамак аш жагынан силер билесиңер, дагы бир компания Кыргыз бакча деген ачканбыз. Бул болсо ушу биздин бакча культурасын арбуз, коот, алмурттарды ушу эң современный технология менен кургатып, ушундай сапаттуу продукт чыгарат. Аны биз эме кылганда, жана балдар жана чипс эмелерди пайдаланып атпайбы? Чипс өзүнүн эмеси бар. Мындай зыяндары бар. Балдарга ана көбүрөөк мындай балдарга жегенге аракеттенип атабыз, жебесин деп ошентип аракеттенип атабыз. Бул жерде ошого окшош продукция. Натуралдуу. И сапат ушунчалык биз биринчи көргөндө эле ушунчалык таң калдык, кандай технологиясы бар экен, ушундай технологиясы менен чыгарганда. Бирок булардыкы биринчи ачылганда эле сразу экспортко кетти. Экспортто көрдү, баасы да жакшы экен, биз да жакшы экен. Ошондо биз оказывается ошол жака сатабыз деп, ал жака кымбатыраак сатса болот. Анда биз айттык, эми биз социалдык жакты да көрүш керек негизи. Анткени биздин да жарандар ошондой азык түлүктөрдү дам татып дегенде жеп көрсүн деп, аларды сурадык. Алар мындай супермаркет кээ бир жерлерге ушундай эмелерди койду. Бирок негизи алар ошо көп чет мамлекетке барып, Америкага чейин алып келди. Америка барганда алардыкы сапаты башка. Бизге алып келип көрсөткөн. Алар таттуу эмес да. Биздикиндей таттуу эмес экен. Биздики Кудай берип ушул жерде чыккандын баардыгы ушунчалык таттуу болот. Алар биринчи ошону мындай көргөндө айтыптыр, силер бул кант коштуңарбы дептир да, подсластитель. Жок десе, ишенбей анан эме кылгандан кийин алардык болсо подсластитель болсо кичине башкача болот экен. Ушундай бир проект бар. Экинчиден мына биз дагы Көк алма деген компанияны ачтык. Мына базар оргон жакта бир источник бар. Ошондон жана бутилированный сууду чыгардык. Ал деле аябай керектүү болуп атат. Мына караңыз. Өткөндө биздин премьер-министр айтып кетти, председатель кабинета министров. Биз 60тан көп пайыз сууду алып келет экенбиз. Биз суудун үстүндө отурсак, биз сууду бир жактан алып келет экенбиз. Эмнеге ошондой деп, анан ошол жактан көп аракеттер башталды. Ошол айтып, буга көңүл бургандан кийин уже 20дан ашык пайыз импорт суу токтоп калды. Азыр көбүнчө биздин суулар байкасаңар, бизде супермаркеттерде бар. Ошондой эле мына биздин да суу ошентип эметип атат. Анан биз мындай проекттерди эме кылганда, биз ойлойбуз да, сырьё жагынан кандай кылабыз. Промышленностьти мындай көтөргөндө, өндүрүштү көтөргөндө, мындай өз собственный сырьё боюнча алдыга жылтырса, бул жакшы болот деп, биз ошону мындай өзүбүзгө ылайыктуу деп ойлойбуз, мындай актуалдуу жагынан. Ошол үчүн биз ошол дагы бир компания ачтык, Кыргыз кыш деген. Ошо жанагы Көк алманын жанында эле базар оргондо жакшы мындай эме топурак бар да, ылайыктуу кирпич аябай сапаттуу болуп чыгат. Биз ошол жерге оборудование алып, полный ошол жерге иштетип, жергиликтүү биздин партнер бар. Ошол партнер азыр иштеп, ошол жерден Кыргыз кыш чыгат. Бул эң башталыш гана да, башталыш негизи. Муну просто айтып кеткенде, кандай десе, биз азыр Кыргыз индустрия биз көрсөтөлү дедик. Мындай кластер болуп, биз бир жылда канча мекемелерди ачып койсок болот. Биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү көрсөттүк да. Бирок алтыда биздин оюбуз негизи мындай чоң проекттерге иштеткенге. Айтып кеттик, биздин чийки заттарды иштетсе, ошол жакшы болот эле. Мисалы бизде базальт деген бир базальт иштетүү, кайра иштетүү боюнча биздин жакшы бир проект бар. Долбоор негизинде. Бизде где-то бир 20-30 чакты жакшы месторождение бар. Базальт деген это аябай композитный материал, перспективный. Базальттан бардыгын жасайт да. Жана теплоизоляционный материалдан баштап машина куруу жагынан, авиация жагынан да иштеп, жана ошол жака да иштетип кетет базальт. Непрерывный базальтоволокно НБВ деген. Ошону жасаса, это мындай источник, жана сырьё, жана бардыгын эме, ошол жердин бардыгын жасаса ошо базальттан. А базальт негизи бул экологияга таза. Ал эмнеге? Бул таш. Ташты
мындай жогору температура менен эме кылганда атайы анын биохимический, химический, физический процесстер болуп кетет. Ошентип иштелип кетет да. Анан жанагы непрерывный нитти жасайт. Билесиңер, мына биздин коңшу Өзбекстанда 2 заводу бар. Бирөөсү Маргилан, бирөөсү эме Жизакта иштеп аткан. Уже иштеп атат Маргиландагы завод. Былтыр алар ошону куруп аткан. А биз болсо биздин чийки-зат булардыкына караганда сапаты жогору. Анан ошонун негизинде азыр ушундай бир улуттук бир программа даярдалып атат. Негизи кабинет министр бул жагын колдоп атат. Биз ушул улуттук программаны алдыга жылдырсак, биз уже орун таптык. Кайсы жерде аны жасайбыз, кандай технология керек. Билесиңер, жана айтып кеттим, Италиядан алып келебиз, Туркиядан алып келебиз, Германиядан, башка жактардан самый мындай эң современный оборудование алып келип ошолорду иштетип атпайбыз. Биз азыр базарлык боюнча да ошону ойлоштуруп атабыз. Биз азыр ошону алып келип бул программа боюнча иштетип кетсек, бул келечекте ошол биздин чийки-зат бир 200 жылга жете тургандай негизи чийки-заты бар да, сырьёсу бар. А биз ошону иштетип азыр баштасак, бул современный новый технология дейт. Ошонун алдында алдыга чыгып кетсек болот. Андан бөлөк мына биз оборудование жөнүндө айтып атабыз. Мына биз бир немецкий оборудование күтүп атабыз азыр. Бирок ал жерде двойное назначение болуп кичине тоскоолдуктар болуп калды, бирок негизи уктук жакында ошол оборудование бизге келет. Это 5 координаттуу, 5 осевой станоктор келет. Ал металлообработка боюнча. Муну мен кандай гана эмелерди аткарса болот, жанагы машина куруу жагынан, металлообработка жагынан. Ошондо биз жанагы сальванини оборудование келсе бизге, ошол немецкий оборудование келсе, биздики ошол жерде металлообработка боюнча ушундай ком болот. Даже биздин жаныбызда өлкөлөрдө мындай ком болбойт. Мунун баардыгы негизи машиностроение алдыга жылдырганга ушундай биздин максатыбыз бар да негизи. Анан айтып кетиш керек, дагы бир эме, силер сурайсыңар да, статистика кандай болот деп. Эми статистика боюнча жана айтып кеттим, биздин мына биз айтып атабыз, ана уставный капитал мына 2,4 миллиард сом. А биз ага эме кылганыбыз 1 миллиард 300 миллион сом салганбыз да. Бирок активди негизи туура эсептеп чыкса, биздин азыр активдердин баардыгы, мына мисалы бир завод мына курабыз деп атканда, мисалы 100 миллион турсун, бирок бул завод 100 миллионго курулгандан кийин бул 100 миллион турбайт да. Бул 2-3 эсе өсүп кетет баасы. Бизде азыр активди эсептеп турса, биз 5-6 миллиард сом биздин активибиз азыр, кыргыз индустриянын активи. Анан бизде мындай алгоритм кантип иштейбиз? Жана айтып кеттим, биринчи долбоорду алып, изилдеп, барып эметип, андан иштешебиз. Анан ошол долбоор уже компания өндүрүш иштеп кеткенден кийин биз өзүбүздүн үлүшүбүздү, мисалы биздин партнерлорго же үчүнчү тармак, үчүнчү жактарга айтабыз, силер кирем десеңер киргиле. Биз ошол салган акчаны эле кайра алабыз. Биздин максатыбыз бул жактан акча табыш эмес. Биздики максатыбыз ошол өндүрүштү, производствону алдыга жылдырып кеткенге. Ошондо айтабыз, мисалы биз 100 миллион салдык, мына 100 миллион бергиле, биз бул проекттен чыгып кетебиз. А силер ошону алдыга иштетип кете бергиле. Анткени мындай да, мисалы келип туруп сиз айтасыз, мен мына ушул талаага ушундай завод салат элем десе, эч ким келип туруп эле сразу акчасын чыгарып бербейт. А эгерде биз өзүбүз ошону баштап эметип кетсек, булар уже көрдү да, что уже завод салынып атат, уже иштеп кетет. Процессте экен, процессте болгондо булар с удовольствием бул жака кирип анан иштеп кетет. Анан булар муну менен токтобойт да. Любой өндүрүш алдыга жылат. Биз салгандан кийин булар үстүнө дагы 100 миллион, даже может 500 миллион сом ошону кеңейтет. Бул долбоорлорду. Биз ошондо өзүбүздүн үлүшүбүздү чыгарганда, жана эмнеге бизде дагы 33 долбоор даяр болуп турат деп айтканбыз. Анткени бул жактан чыккан акчаны үлүшүбүздү кийинки долбоорго салып, аны иштетип кетебиз. Бул жактан чыкса, дагы ошонун ары иштетип, бул чыккан акчаларды кайра иштетип кетсек, бизде уже 20 эмес 30-40 долбоор, 40 компания иштеп кетиши мүмкүн. Негизи бизде ушундай максат, ушундай да. Абдан жакшы. Долбоорлор боюнча кенен айтып өттүңүз. Ал эми эл аралык байланыштар кандай болуп жатат? Кайсы өлкөлөр менен тыгыз иштешип жатасыздар? Биз эми эң биринчи тыгыз иштешип аткан өлкөбүз эми коңшубуз Кытай. Кытай менен көп иштешип атабыз. Жана Пантум деген компания, дагы жана башка мындай атактуу компаниялар менен иштешип атабыз.
алар менен алардын оборудованиясын алып, ошолордун технологиясын алып келип, биз алар менен иштешип атабыз. Андан бөлөк Түркия менен иштешип атабыз. Турцияда билесиңер, алардын технологиялары өтө мындай жогору алдыга эме кылган. Түркия менен иштешип атабыз. Жана айтып кеттим, Италия менен иштешип атабыз. Италия менен да көп мындай жана Сальванини айтып кеттим, Имедиум айтып кеттим. Андан бөлөк биздин коңшу эме Өзбекстан менен иштешип атабыз. Алар менен да бизге мисалы 2 транспорттук компания бар бизде. Бизге ошого биз ошо грузовой техниканы алып атканда пандемия болчу. Ал жерде контейнерибиз гана керек болчу. Биз ошондо айттык, эми ошондо алып туралы, бирок кийин границалар ачылгандан кийин уже контейнерибиз анчалык актуалдуу болбой калды. Андан биз ошо Өзбекстанда эмелер чыгарат экен, полуприцептерди. Биз алар менен сүйлөшүп, кыргызский өзбекский фонд менен азыр иштешип атабыз. Алар ошол жактан каражат чыгарып бизге кредит сыяктуу берсе, биз ошону алып иштеткенге эметип атабыз. Андан бөлөк Казакстан менен иштешип атабыз. Андан бөлөк Россия менен иштешип атабыз. Эми Россия менен илгертен бери көп проекттерди иштетип атканбыз. Недра жагынан да, өндүрүш жагынан да, машиностроение жагынан да. Эми ал жакта айтып кетсек, ал жерде мисалы кремний боюнча аябай жакшы проект. Буга азыр кремний, силер билесиңер, это очень современный полупроводник жактан иштете турган. Мурун бизде Кыргызстанда Кристалл деген завод болчу, таш көмүрдө. Ошонун жанында месторождение болчу. Өтө сапаттуу кремний болчу. Андан биз ошону кайра иштетип эме кылалы десек, Россия жактарда да азыр көңүл буруп атат, потому что кремний бул это и микрочипти жасайт, электронный кремний бар, и полупроводниковый кремний деген бар. Ошонун баарын иштетиш үчүн биз ушу бир долбоор даярдап атабыз. Азыр мындай дорожный карта түздүк. Анын баарын да эме Россия жакты менен макулдашып, азыр ошол Россия жакта азыр алар как изилдеп атат да ошонун негизи. Жылы Кудай буйрса ошол чоң проекттердин бири ушул кремний боюнча. Базальт боюнча айтып кеттим сизге, чоң проекттер. Анан силер билесиңер, мисалы бизде Баткен жакта, эми Баткен өзгөчө регионда, ал жерде ушул байлык, жер байлык, кең байлык аябай көп. Негизи ал жакты жакшы иштетип кетсе, бул өнүп кете турган мындай кыйын регион негизи. Ошол жерде четинен баштап эме кылса, кварцевый айнек бар да, кварцевый песок, кварцевый кум. Өтө сапаттуу. Биз ошол бир долбоорду даярдап койдук. Аны уже биздин кабинет министри ал долбоорду карап, уже мындай айткан жакшы проект негизи. Биз ошону эме кылсак, ал жерден помимо утеплителей, андан бөлөк жанагы эмелер чыгарса болот, айнектен жасалат, тарный производство дагы эмелер керек. Бул аябай керектүү нерсе. Андан бөлөк мунуку жанагы непрерывный волокна жагынан современный производство эме кылса болот. Биз ошого көңүл буруп атабыз. Именно Баткен жагынан. Анткени бул регион ал жака көңүл бурбаса болбойт. Ал жакта биз да ошол жака өзүбүздүн мындай салымыбызды көбөйтөлү деп эметип атабыз. Андан бөлөк ошол жакта гипс боюнча дагы бир проект бар. Биз аны колдоп атабыз. Ошолду мына азыр даярдалып атат. Мына азыр ошонун баардыгы ишке ашса, ал жерде гипсовый заводто биздин кыргыз индустрия менен бирге биздин партнер ошо гипсовый завод ачабыз. Ошол жакта негизи. Анан жанагы өткөндө биздин заводко губернаторлор келген, баардык губернаторлор келип кеткен биздин заводко. Ошондо Баткендин губернаторун көрүп, биздин Кыргыз бетон курулушту мындайды бизге салса жакшы болот эле, менде акча бар, давайте биз ошону мага салып бергиле деп аябай кызыкты. Көп эме региондор кызыкты. Мисалы, жана ошол Кыргыз бетон курулуш менен жана социальный объекттерди, мектептерди, жана бала бакчаларды эмелердин баарын салса болот. Андан бөлөк силер билесиңер, мурун бизде айыл чарба боюнча көп көңүл бурулуп атпайбы, ошо жана эмеден кашарларды салса болот. Ушул кыргыз жана бетон, ушул жана сатухайшпени полистирол менен эме кылганда 4 этажга чейин ошону менен өзү менен эле көтөрсө болот да негизи. Ушундай перспективный проекттер. Ал эми долбоорлорду кабыл алуудачы, жана сиз айтып калдыңыз, ушул эң башкысы мамлекетке, элге пайдалуу болуш керек деппи? Эң негизги критерийлер, талаптар эмнелер? Эң биринчи бул жерде биздин өзүбүзгө керектүү производство болуш керек. Эми бизге керек эмес болсо, биз бир жака экспортко алып барабыз, эме кылып десек деле болбойт негизи. Биз биринчи өзүбүздүн рынокты толтуруш керек да. Ошол үчүн эң биринчи биз эме импортозамещениеге көңүл бурабыз. Импортозамещение болуш керек. Жана бизде тилекке каршы мурун бир кабельный завод болчу Кайындыда. Азыр ал завод жок. Мындай ар жак бер жак эме кылганда Кытайларга сатылып кетти. Ал жерден азыр профиль металлический, там
жанагы уголок беркеми арматура чыгат. Мурун ошол завод, ошондой завод бизге керекпи? Керек. Биз ошону карап атабыз. Ушундай завод биз азыр Рипа деген бир кытайский компания менен сүйлөшүп атабыз. Алар ушундай заводу бар. Биргелешип ушундай завод ачалы деп. Анткени биз азыр почти что 100% кабельный продукцияны импорттоп атпайбызбы өзүбүзгө. Ушундай импортозамещение бир. Экинчиден мындай көңүл бурганда инновациялык жагынан карайбыз. Мисалы завод Ленин айталы. Биз завод Ленинди полностью мен ошол жерден инвентаризация кылдым. Кандай станоктор бар, иштегени бар, иштебегени бар, кайда иштетсе болот, ремонттоп, ошонун баарын изилдеп чыктык. Жанагы имараттардын баарын көрүп чыктык. Кайсы жерде иштетсе болот, кайсы жерде иштетпесе болот. Иштете албайсың. Кээ бир цехтер бар, уже упрайып түшүп калайын дегендер бар да, үстүндө жыгачтан жасалган, билесиңер, бул согуш убагында бул заводдорду курган. Аны уже кайра эме кылган, кайра иштете албайбыз деп биз Кыргыз Реновация деген компания ачтык. Реновациянын максаты эмне? Ушундай имараттарды полностью алып, ошол жерде рекультивация кылат да, ошо площадканы даярдап берет, ошол жерге жаңы бир завод курса деп. Ушундай, ошого көңүл бурабыз обязательно. Современный технология неме кылганда биз азыр айтып кеттим, жанагы итальянский же немецкий оборудование, кытайский современный оборудование алып келебиз. Мурунку эски станоктор менен гана азыр жумуштун баарын бүтүрө албайсың. Мунун бизде көбүнчө кандай токарный станок, фрезерный станок, расточной станок, сверлильный станок дегендер ушундай бар да. Азыр болсо анын баардыгы компьютер менен уйкулашкан. Ошол үчүн ЧПУ, числовое программное управление, ЧПУ станоктор бар. Биз ошол именно ушундай станокторду алып келип современный производство эме кылган. Эми сразу вопрос кадрлар боюнча. Мына бүгүн мисалы айтсак, бизде в общем где-то 360тан көбүрөөк киши иштеп атат. Биздин только Кыргыз индустриянын компанияларынын ичинде ошо 360 бирдеме киши, 65 ушундай киши иштеп атат. Мындан да киши көп болот эле. Бизде кадр маселеси болуп атат да, проблемный. Анткени мына биз ошол жанагы ЧПУ станокторду же башка эмелерди иштетели десек, ал жака адистик керек да, жакшы мындай окуган жаш балдар керек, келип муну биле турган, ошол станок эмне кылат, ошо 100% иштетиш керек да ошол станокто. Ошол үчүн биз мына азыр учебный класс ачып атабыз. Ошол заводдун ичинде эле бир имаратты алып туруп ремонт жасап атабыз. Именно ошол жерге балдар келип, ошол жерде окуп, жанагы станочниктер болуп, любой станокто иштеп кете тургандай эме адистерди даярдап атабыз. Андан бөлөк мына Россияны айтып кеттик. Россия Россотрудничество алар бизге мындай сунуш берип атат. Мына биздин жаш мундарды жөнөткүлө биз аларды бюджет негизинде окутуп беребиз дейт. Кандай силерге специалисттер керек? Аларга стипендия төлөп беребиз дейт, общежитие беребиз дейт. Бир тыйын төлөбөйт окуганга. Бирок ошол жерден биз силерге адистер даярдап беребиз деп. Мына биз көп вуздар менен мындай байланыш бар. Мисалы, Урал жакты билесиңер, жана Екатеринбург. Ал жерде промышленное сердце да Россияныкы. Ошол жерде УРФУ деген университет бар. Ошол жакта да биз алар менен сүйлөшүп атабыз. Мына жакында келишим түзөбүз. Жылына где-то бир 30-40 адистерди алар бизге даярдап берген. Аны эмне себептен эме кыламыз? Биздин акционер коомдун жетекчиси, президенти Жарасул Осмонович Абдураимов өзү ошол УРФУну бүткөн, мурун политех болгон да. Ал ошол УРФУнун почетный доктору. Өзү көп жыл жалаң ушундай чоң ири заводдордун директору болуп жүргөн да. Ошол үчүн ал ушундай өндүрүштү ушунчалык жакшы билет. Анын эми ачык айтыш керек, ошонун мындай күчү менен көп долбоорлорду биз азыр ишке ашырып атабыз. Ошонун энергиясы бар, ушундай эмеси бар. Жана айтып кеткенде бизде коллективди түзгөндө ал өзү ар бир кишини өзү карап, ошо өндүрүштү билиш керек, муну билиш керек, тигини билиш керек. Ар бир өз жагынан мындай кыйын адис болуш керек да. Бизде ошондой коллектив, мындай кыйын коллектив да негизи. Шуну айтып кетиш керек. Ошол үчүн кадрларга биз аябай көп мындай көңүл буруп атабыз. Өзүбүз бул жерден да даярдайбыз, чет мамлекеттен да даярдайбыз мисалы. Ошондой сунуштар бизге кирип атат. Жакшы, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Сизге ушул эркин микрофон берерден мурда 2024-жылга болгон пландарыңыздар боюнча дагы айта кетсеңиздер. Бизде пландарыбыз боюнча мына биз 2024-жылга уже эми кээ бир проекттер мындай орточо, кээ бир проекттер чоң проекттер, кээ бир проекттер майда проекттер. Көлөмүнө жараша. Ошо көлөмүнө жараша биз кээ бир проекттерди азыр уже бизге келип биз бул проектти алабыз, бул жактан үлүшүбүздү алабыз деп келип атат кишилер. Биз ошону азыр берип үлүшүбүздү
ошол жака партнерлор же бирөөлөргө берип туруп биз ошол чыккан каражатты жаңы эми биздин максатыбыз чоң проекттер, жана айтып кеттим, улуттук проекттер болгонго аракеттенебиз. Мына базальтты айтып кеттим, чоң проект, аябай чоң проект. Эгерде муну ишке ашырсак, бул келечекте бир 50 жылда, 20-30-50 жылга чейин иштей турган мындай проект. Андан бөлөк мына кварцевый песок жагынан айтып кеттик. Ал деле аябай чоң проект. Анан машиностроение боюнча, машина курулуу жагынан бул жакты биз көтөрбөсөк, ушундай технологический парк ачпасак, бизге алдыга жылыш кыйын болот. Бизде көп заводдорду көрүп жүрбөйбүз, барабыз, ал жерде заводдор өзүнчө эле кичинекей микрорайонго окшош ушундай заводдор. Ал жерде самый современный оборудование коет. Ал жерде уже роботтор көп иштейт, эмелер иштейт. Аны иштетип атканда сапаты да жогору болот. Биз ошондойго аракеттенип атабыз. Биздин азимут ошо, биздин аракет именно ушундай курулуштарды, ушундай өндүрүштөрдү ишке ашыруу. Анда эркин микрофон берели, жалпы угармандарга каалоо тилегиңиз болсо же жалпы коомчулук айта турган кебиңиз болсо келиңиз. Урматтуу угармандар, сизди биринчиден келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ошо келе жаткан жылда ойлогон максаттарыңызга жеткендей болуңуз, ден соолукта болуңуз. Эң негизи биздин максат ушу өндүрүштү алдыга жылдырсак, биздин Кыргызстандын жарандарынын мындай деңгээли жогоруталы деп ошого аракеттенип атабыз. Андан силерге да айтып коерум, биз тынбай ушул жагына өзүбүздүн бар болгон күчүбүздү, аракеттерибизди салып, ушул салымыбызды көбөйткөнгө аракеттенебиз негизи. Ошого ишенип койгула. Анан бирөө айтса бизде өндүрүш жок экен, бизде өндүрүш методу, ишенбегиле. Негизи мурунку эски өндүрүшкө азыр айта албайбыз, ошого мындай жетебиз деп. Бирок ошол тарапка биз акырындап жылып баратабыз. Ошол үчүн биз ойлойбуз, баардыгыбыз бирге буга аракет кылсак, эми ошол жерден жана берекет чыгат дегендей. Анан өндүрүш жагынан дагы айтып кетерим, кадрлар боюнча айтып кеттим. Эгерде силер өндүрүш жагын жакшы көрсөңөр, адистигиңер бар болсо, анан иштейм, ушундай салам деп эме кылсаңар, бизге келгиле, биз кубанып силер менен иштешкенге аракеттенебиз. Бизге мындай кадрлар аябай керек. Именно өзүнүн Кыргызстаныма иштейм деп эме кылгандарга өтө. Андан бөлөк дагы айтып кетейин, бизде билесиңер, көп биздин жарандар Россияда, Казакстан, чет мамлекеттерде жүрөт. Эми бул жакта жумуш аз болгон үчүн ошол жака кетти да, бизге кубанып турган жерибиз, ошол жактан кыйын адистер үйрөнүп келип атпайбы? Бизде кээ бир адистер биздин бизде иштеп аткан кишилер ошол жактан келгендер. Ал жака да айтып атабыз, эгерде силердики ушундай бир идеялар, бир долбоорлор болсо, же биздин эме жака иштешип, ошо Россияда бир жакта жүргөнчө Кыргызстаныма келип иштейм десеңер, биз силерди да с удовольствием кабыл алабыз. Чоң рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы 2024 жылга коюлган пландарыңыздын ишке ашышына тилектешпиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ардактуу угармандар, биз сиздер менен Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун жыл ичинде жасаган иштери жана жетишкендиктери боюнча кеп кылдык. Бүгүн бизде конокто Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун кайра иштетүү өнөр жайынын инновациялык долбоорлор башкармалыгынын башчысы Шамиль Бурунчиев болду. Сиздер Күн баша токтуруусун тыңдадыңыздар. Микрофондо Асель Ахмат болдум. Кайрадан угушканча саламатта туруңуздар.